ушул кумтөрдү иштеткен компаниялар убагында 720 эле гектар жерди алышкан иштеткенге. Андан кийин 2006 жылы Куулов премьер-министр болгондо 10 миңден ашык гектар анын колу менен кеткен. Андан соң 16 миң гектардан жогорураак дагы Аянт Атамбаев мырзанын колу менен кеткен. Ал кезде премьер-министр. Ооба 2007 жылы. Мунун баары парламентсиз, тастыкталсыз, парламенттин эмес макулдугу жок өткөн. Эң негизгиси бул жерде эметип кетчү нерсе бул Кыргызстандын мыйзамын бузуу менен. Анткени жаңы жерлер ачылды да, ошо кумтөр иштеткен компаниялар өзлөрү ошол жакта изилдеп, өзлөрү ошо кен байлыктардын эмелерин ордун таап, эч кандай тендери жок эле өзүнүн эмесин аянтын кеңейтип эле ала беришкен. Бул деле Кыргыздын мыйзамын бузуу. Анткени ар бир жаңы аянт болгондон кийин буга жаңы тендер өткөрүш керек. Жаңы компаниялар, мүмкүн башка катышкан алтынды изилдөө компаниялары өзлөрүнүн салымын чоңураак кошмок. Кыргыздарга может быть көбүрөөк бермек. Бул мен ойлойм өзүнчө эле бир экономикалык суверенитет болуп кетти бул компания үчүн. Булар өзүн өзү билип өтүгүн төргөлүп каалаганды кылып атышат. Жана келишим боюнча 2009 жылы булар ошо азыр ээлеп аткан аянтка экономикалык суверенитетти эметип калды. Аякта СНБ дагы, азыркы ГКНБ, прокуратура дагы, табиатты сактоо, изилдөө биздин мамлекеттик коомдор эч кимдер аякка алардын уруксатысыз кире албайт. Мына ошондой болуп калды.